Ассаламу алейкум, урматтуу биздин мекендештер. Бүгүн эртең менен Одноклассникке кирсем бир рекламага көзүм түштү. Ошол рекламага көзүм түшүп, биздин Россияда жүргөн мигранттарга кайрылып кетким келди. Анткени бул рекламадан айынан канчалаган үй бүлөлөр бузулуп, канчалаган балдарыбыз акчаларын коротуп, жаман иштерге бурулуп, ушундай нерселер болуп атат. Анткени бул рекламаны азыр сиздерге дагы көрсөтөм, өзүңүздөр күбө болосуңар. Кирип, эртең менен туруп Одноклассникке кирсем, мынантип Мафтуна Акирамова деген кыз экен бул. 86-жылкы экен, 33кө чыккан. Бул кыздын фотосуна кирип, мынантип ар кандай кыздардын фотосуну киргизип, реклама кылган. Мынакей жакшынакай эле кыз. Сүрөттөрдүн астына мынантип жазган: Плюс 796 70 60 97 21 Москвада дам алганы кыздар бар. Чайлары отдельный. Фотодагы кыздарды адреске метролорго жөнөтөбүз. Метро адреси Печатник дейт. Адреси метро Печатник. 1 сааты 1000 сом, 1000 рубль. Утро до утра дейт, 3000 рубль экен. Адресиңиздерди айтсаңар жөнөтөбүз деп атат да бул. Эми мынантип ар кандай сүрөттөрдү коюп, астына жазып чыккан да. Азыр көрсөтөм. Мына жерге дагы жазган, мына фотолорго дагы кутта ошол эле баягы жазган адрестерин жазган. Биздин Россияда жүргөн, мигрант болуп жүргөн патриот кыргыз, өзбектер бардыңыздар чогулуп, ушул нерсенин аркасынан түшүп, адрестери дагы жазылып турат, телефон номерлери дагы жазылып турат. Силер ушундай нерселерди тыйсаңар. Урматтуу агалар, ушул нерсеге мен кайрылып кетким келет сиздерге. Москвада жүргөн агаларга, инилерге, бардыңыздарга кайрылып кетчүмүн. Чогулуп, биригип, ушул нерселерге чек койсоңор. Анткени ал жака барган биздин агалар, инилер, достор иштегени барып, буларга акча короткону туура эмес. Бул жакта бир туугандар, ата-энелери жүрөт, мисалы, ошол балам иштеп жүрөт ошол жакта, же болбосо кызым иштеп жүрөт ошол жакта депчи, ушунун үстүнөн чыксаңар, силерге кайрылып кетет элем ошону. Көңүл бурганыңарга рахмат.